Ата мекендик өндүрүштү өнүктүрүп, экономикасына салымын кошуп келе жаткан ички өндүрүш ишканалары менен тааныштырууну кайрадан улантабыз. Саламатсыздарбы? Эфирде Бренд KG көрсөтүүсү жана бүгүн биз сиздерди кыргыз улуттук даамын заманбап брендке айлантып, өлкө ичинде гана эмес, чет өлкөлөргө дагы таанытуунун үстүндө иштеп келе жаткан Ырыскы Эзме Курут ишканасы менен тааныштырмакчыбыз. Биздин максат өзгөчө менен жумуш баштап, күндөн күнгө алга кадам таштап, калкка арзан жана сапаттуу азыктарды тартуулап, Кыргызстандын брендин чет өлкөлөргө экспорттоого бел байлаган ата мекендик өндүрүштү колдоо. Ар бир көрсөтүү ЛТРдин эфиринен акысыз чыгарылдырылат. Эзме Курут ата мекендик өндүрүшү улуттук даамдардын бири болгон курутту кайрадан иштетип, экологиялык таза, ден соолук үчүн пайдалуу майланган курут, курут аш, курут суусундугун, чөөгө курут, момпосуй курут жана башка ушул сыяктуу курут азыктарын даярдап чыгарат. Өндүрүш ээси 2005-жылы алгачкы азыгын даярдап, Курутун деген аталыш менен сатка чыгарган. 2011-жылдан бери курутту атайын технологиянын жардамы менен майдалап, Эзме Курут деген бренд менен өз продукцияларын өндүрүп келет. Жылдан жылга өндүрүш ишин түптөп, продукция көлөмүн көбөйттү. 100 жумушчу орунду камсыздоочу чоң өндүрүш ишканасын ачууну көздөп жатат. Биз азыр мына ушул ата мекендик өндүрүштүн өнүгүшүнө салымын кошуп, Кыргыздын улуттук брендин таанытып келе жаткан ишкананын чакан жайына келдик. Мына ушул чакан жерде куруттун кайра иштетилип, ар кандай түрлөрү өндүрүлүп чыгарылат. Азыр сиздер менен чогуу бул процесске күбө болобуз. Албетте азыркы учурда дүкөндөрдүн текчелеринен мына ушул сыяктуу момпосуйларды кездештирип келебиз. Бирок бул момпосуй эмес. Бул мындай куруттар кадимки деле нукура тоголоктолгон жана ошондой эле чөөгөдөн жасалган мына ушундай куруттарды кагазга ороп, момпосуй сыяктуу кылып чыгарууда. Албетте ата мекендик өндүрүштүн бул продукциялары гигиеналык жактан таза жана ден соолукка дагы зыян алып келбей, таза бойдон сакталышуна өбүлгө болот. Бизде мындай куруттарыбыз бар, эки түрлүү. Бириси чөбөгө, бириси ак курут. Чөбөгө курут менен ак куруту ушундай балдарга коопсуздук үчүн биз ушундай конфет сыяктуу кылып ороп чыгарабыз. Азыр мен орогондорун көргөзүп берейин. Анан экинчиден бизде ошо конфеттер орогон кагаздарыбыздын мындай ишкиринтөтү бар. Бунусуз бизге магазиндер алуусу кыйын. Чөөгө курутка бизде сүзмөдөн башталат. Сүзмөдөн анан порошок кошулат. Онондой порошок кошулбаса, бизде мындай чөөгө куруттун немеси чыгарышы кыйын. Чөөгө кошулат, сүзмө и порошок кошулат. Майдаланганы. Ак курутубуз обычный эле тоголоктолгон ак курут. Биз ушинтип ороп магазиндерге өткөрөбүз мынакей. Бул жумуш деле кыйын, мындай чындап келгенде кагазга оролот, бардык нерсенин кыйынчылыгы менен дейт го. Уже биздин мына колдорубуз көнүп калган үчүн уже ыйгын таап алганбыз, пат-паттан оройбуз. Бардык нерсенин оңой тамак жок дейт го, бардыгы эле кыйынчылык менен.
Ушу биздин балдарыбыз үйдө болгон үчүн бизге ылайыкталган иштер аябай жакшы. Ишибиз айлыгыбызды өз убагында берет. Бизге окшогон айымдарды ушундай жумуштар менен камсыздап турат бул ишканабыз. Конфеттен сырткары бизде мындай атайын даярдалган немелер бар, даяр. Кайсыл убакта, кайсыл жерде болбосун ыңгайлаштырылган. Ичип кете берсе болот. Көчөдө, мисалы, көбүнчө баягындай водительдер, ушундай мына ичинде жупкасы бар. Анан мындай контейнерине неме салып койгон сары май. Буну ошо мына курутту идишине салып, мынага эч нерсе болбойт. Ушуга эле мына курутту салат. Куруттун үстүнө кайнак сууну коюп туруп эле муналарды салып эзип ичсе болот. Бардыгы ыңгайлаштырылган, аябай жакшы. Бул кагаздар эзилип кетпейт. Көпчүлүгү сурашат, мындай порошок деп коебуз да, кедечи көпчүлүгү порошок дейт. Негизи эзме курут дешибиз керек да. Порошок десе эле ар ким ар кандай ойлойт окшойт. Таза эми өзүбүз көрүп жүргөн үчүн таза баягы тоонун эзме куруту келет. Кызыгып андан дагы өзүбүз алып жеп көрүп эме кылабыз. Атайын аппараттардан бизге мындай майдаланып келет. Жасап ичебиз, ошол ысык сууга жасап, жайдын күндөрү муздак сууга жасап ичебиз. Эч кандай буга ун кошулбайт. Таза эзме куруттан жасалган эзме курут болуп эсептелинет. Куруттарды биз атайын эме курут алып келген клиенттерибиз бар. Таза куруттарды алып келип беришет бизге, кайнатылган мындай чоң куруттарды. Буда эч кандай кошулма жок, таза курут. Адамдын ден соолугу үчүн өтө пайдалуу нерсе. Биз бул оңойтулган, баягы колдо эзиш, ар бир эле үй бүлөдө эзиш кыйын. Ошон үчүн оңоюраак жолу деп туруп ушундай идеяны ойлоп, майдалап чыгарганбыз. Атайын ошол эзме курутту мындай пакеттерибиз бар. Ошол пакетке таразыга граммдап салабыз. Бул жерде эки түрдүү пакетибиз бар. Бул 20 граммдык, сыртында дагы жазылган. Ал эми бунубуз 50 граммдык. Анан бул эзме курутубузду атайын электерден өткөрүп келебиз өзүбүз. Анан бул жерге коюп ушул таразага ар бир мына кичине пакеттерге 20 граммдап салабыз. 20 граммдап салып атайын коробкаларга салабыз. Ал эми бул пакетибизге 50 граммдан салабыз. 50 граммдан болуш керек. Анан буну биз салып бул жакта аппаратка жөнөтөбүз. Аппараттан атайын ушул бекитилет. Бекитилип бүтүп тапталгандан кийин буларды мындай пакеттерге биз упаковка кылып беребиз. Биздин жумушубуз ушул. Майдаланып даярдалган куруттар атайын өзүнүн салмагы менен мына ушундай кутуларга салынган соң бул жердеги аппараттын жардамы менен оозу бекитилет. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде оозун бекитип жатканда сакталуу мөөнөтү дагы, ошол жасалган күнү дагы датасы даярдалып өткөрүлөт. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жерде бул куруттун сакталуу мөөнөтү 6 ай. Ден
соолук үчүн баалуу экологиялык таза курут азыгы өзүңүздөр жогоруда көрүп болгондой даярдалып майдаланып мына ушундай таңгакталат. Албетте бул бат даярдалуучу азыктардын катарына кирет десек дагы болот. Азыр бизге муну кантип даярдоо жолдорун Динара эже көрсөтүп берет. Динара эже, муну кантип бат даярдап иче алабыз? Сиз бизге азыр көрсөтүп берсеңиз. Мынол эле курутту ушу куруттун майдаланат, аппараттарда майдаланат дагы ушундай пакеттерге салабыз. Bunun даярдоо жолу өтө оңой. Мен азыр сиздерге эки түрүн көргөзүп берем. Мына чыныгале. Мына чыныгале. Мындай кылып деле 2 кашык салып алабыз. Bunun даярдоо жолу өтө эле оңой. Ошо 2 кашык канча грамм болуп калат? Ошондо 2 кашыгыбыз 50 грамм болуп калат. Мына bunun жасоосунда мына биринчи мындай кылып аралаштырып алышыбыз керек да. Баягы курутту кантип жасайбыз? Биз жасасак эле тунуп кетет дешет да. Буну тунубас үчүн 100 градус сууга жасабаш керек. Буну сөзсүз түрдө 70 градустан ашпаш керек. Мына пакеттердин бардыгында жасоо жолдору айтылган, жазылган. Мына бизде мына сразу эле мындай бир чыны курутубуз даяр болду. Ушуга эле мына өзүбүздүн таза сары майыбызды салып коебуз. Техника деген жетишкен. Азыр мына блендер деген бар. Буну эми ар бир адамда болуш керек. Ошого мынаны салабыз. Мына 100 грамм. Мындай пакеттен өкө салынат. Ушу өкө салынат дагы ушуга эле биз 1 литр сууну куябыз. Мына 70 градус суу. 70 градустан ашпаш керек. Бул өтө эме да, мындай кайнак сууну куюп ийсең, ирип кетет. Анан алдыга чөгүп кетет. Анан оңой жол эле мына. Мына бизде мына ошо курут даяр болду. Ысык, кааласаңар мындай мунун да дамын көрсөңөр, бул өтө даамдуу болуп чыгат. Чынында нукура азык экен даамынан эле билинип турат. Аябай даамдуу, нукура, жылуу, мындай суук күндөрдө дароо даярдап ичип алып жолго чыгып кете бергенге дагы пайдасыз суусундуктарды ичкенден көрө өзүбүздүн ден соолукка пайда. Улуттук даамыбыздын бир түрү ден соолукка пайдалуу, экологиялык таза азыкты ичкенге не жетсин эже. Бразилияда кофеси менен таанымал болуп атпайбы? Ансандай мына бизде Кыргызстанда чындап эле эзме курут деп бир гана ушу биз чыгарып атабыз. Өзү буну чыгарган, ойлоп тапкан адам ушу Ошмун мугалими, философия илимдеринин кандидаты. Ошо ойлоп таап чыгарган. Анан биз дагы ушу кофе сыяктуу эле өзүбүздүн улуттук тамагыбызды бүт Кыргызстан эле эмес, чет мамлекеттерге дагы чыгарсак деген ниетибиз бар да. Азыр Кудайга шүгүр эми кичине Северный Казакстан сурап атат, кичине жакшы курут экен дешип. Анан Екатеринбургга, Москвага эми мен жеткизе албасам дагы баардыгы ата-энелери балдарына жеткирип атат. Азыр Кудайга шүгүр көп эле таанып атышат. Эми бизде баягы заманга жараша бул ишкананы өндүрүш өтө кыйын болгон үчүн бизге жакшы иштеп өндүрүп кете албай атабыз да. Бизде көп нерсе идеялар бар. Кудай кааласа ушу Кыргызстандын бренди кылгыбыз келет. Келечекте ушу завод курабыз деп мына проекттерибизди эме кылып бүтүрүп даярдап отурабыз. Бизге дагы ушу президентибиз жакшы көңүл буруп, баягы ишкерлерди колдоо деп атат. Ушу бизди колдоп, бизге жардам кылса, биз дагы ушу айылдагы элдер сүтүн сата албай атат. Бизди сүттү кайрадан иштетүү боюнча да биздики сүттөн баштап иштесек, ошо сүттөрдү кайра иштетебиз деп завод курабыз деп аракет кылып бир күчүбүз жетпей, ушу мына аппаратураларды алып отурабыз. 3 фаза менен коюшубуз керек. Ушу завод курсак,
ошо аппаратураларды коюп ошо элдерди иш менен камсыз кылсак деген максатыбыз бар да. Келип эле ушу биздин өзүбүздүн күчүбүз жетпейт. Эми бирге кредит алып ушу аппаратураларды алып отурабыз, бирок ушу зданиябызды курганга күчүбүз жетпей турат. Биздин үнүбүз ошо президентибизге жетсе, ушу ишибиз ишке ашса, канча Кыргызстандын дагы жакшы бренд товары чыгып калат деп ойлойм. Биздин максат өз күчү менен жумуш баштап, күндөн күнгө алга кадам таштап, калкка арзан жана сапаттуу азыктарды тартуулап, Кыргызстандын брендин чет өлкөлөргө экспорттоого бел байлаган ата мекендик өндүрүштү колдоо. Ар бир көрсөтүү ЛТРдин эфиринен акысыз чыгарылат. Мына ушинтип улуттук даамдарды унутта калтырбай, заман талабына жараша кайрадан иштетип чыгып, жайылтып жаткан өндүрүш ишканалары жумушчу орундарында түзүп, өлкө экономикасына өз салымдарын кошуп келишүүдө. Ал эми биздин алардын ишине кошкон салымыбыз өзүбүздөн чыккан продукцияларды сатып алуу. Андыктан келиңиздер баарыбыз чогуу ата мекендик өндүрүштү колдойлу. Кийинки көрсөтүүлөрдөн жолугушканча саламатта калыңыздар.